Assalamu alaikum. Siz ulуу нерселерди кыяланасыз, бирок бир нерсени баштоого күчүңүз да жок. Өзүңүзгө эртең кылам деп айтасыз, бирок эртең эч качан келбейт. Жашооңузду өзгөрткүңүз келет, бирок аракетке келген сайын телефонуңузга кадалып каласыз, же бир сериалды көрөсүз. Бул сиздин жалкоолугуңуздан эмес, жөн гана максатыңыз өтө оор сезилгендиктен деп айтам. Ал эми бир нерсе сиздин мүмкүнчүлүктөрүңүздөн тышкары болуп көрүнгөндө мээңиз оңой жолду тандайт. Бирок сиз бул циклден чыга аларыңызды билесиз. Жалкоолук сиздин маңызыңыз эмес. Бул жөн эле көнүмүш адат. Канча жолу кыялыңыздан баш тарттыңыз, анткени ал ишке ашпай тургандай сезилгени үчүн. Акчаны үнөмдөөнү кааладыңыз, бирок баарын өзүңүздөн баш тарткандыгыңыз сиздин мотивацияңызды өлтүрдү. Сиз формага ээ болгуңуз келди, бирок күнүмдүк чуркоо жөнүндө ой сизди депрессияга алып келди. Бул ийгиликти каалабаганыңыздан эмес, жөн гана мээңиз өзүңүздү алдоого, жол издөөгө программаланган. Бирок сиз муну кыла аласыз. Бул жерде сиз аны жеңүүгө жардам бере турган 3 кадам бар. Биринчи кадам. Максаттарыңызды кичинекей кадамдарга бөлүңүз. Чоң көйгөйлөр коркунучтуу, ошондуктан аларды бөлүктөргө бөлүңүз. Эгерде сиз китеп жазгыңыз келсе, анда 200 бетти унутуңуз. Бир сүйлөм жазыңыз. Бир эле. Тил үйрөнүңүз. Бир убакта жүздөгөн сөздөрдү жаттап албаңыз. Бүгүн бир жаңы сөздү үйрөнүңүз. Ар бир улуу жол бир кадам менен башталат. Тоонун чокусуна түз секирбейсиз да, туурабы? Ага карай кадамдап барышыңыз керек. Кичинекей жеңиштер кадам сайын чоң натыйжаларга алып келет. Аны түшүнө электе сиз ойлогондон да алдаганча алыс болосуз. Экинчи кадам. Адаттарды жаратыңыз жана эркке таянбаңыз. Эрк бул миф. Кечинде эртең менен чуркайм десеңиз, бут кийимиңизди керебетиңиздин жанына коюңуз. Ойгоносуз, дароо кийип чуркайсыз. Жемиштүү күндү баштагыңыз келеби? Эртең менен 3 негизги ишиңизди жазыңыз. Адат сизди туура жолго салсын. Автопилот сыяктуу эле сизди максатыңызга карай жылдырган жөнөкөй тартипти түзүңүз. Жана жакында сиз өзүңүздү мажбурлабайсыз, жөн гана автоматтык түрдө жасап каласыз. Үчүнчү кадам. 2 мүнөттүк эреже. Эң кыйыны бул баштоо. Андыктан өзүңүзгө бир нерсе кылууга убада бериңиз. Эгер китеп окугуңуз келсе, бир бетти окуңуз. Үйдү тазалоону кааласаңыз, бир бурчтан баштаңыз. Сиз баштаганда калганын инерция жасайт. Бул механиканы айдагандай. Биринчи бурулуш кыйын, бирок андан кийин автоматтык түрдө жасап каласыз. Өзүңүзгө 2 мүнөт бердиңиз. Кылдыңыз дагы, кийин өзүңүзгө рахмат айтып, кофе ичиңиз. Сиз алдыга жылып жатканыңызга көңүл буруңуз. Анткени ар бир башталыш бул кечиктирүүнү жеңүү. Эң негизгиси сиз ийгиликтүү деп эсептеген ар бир адам нөлдөн баштаган. Алардын да коркуулары бар болчу. Аларда да шектенүүлөр болгон. Алардын эч нерсеге жетпегендердин айырмасы багынбаганында. Сиз кемчиликсиз болушуңуз керек эмес. Сиз жөн гана кыялыңызды кичинекей от катары элестетиңиз. Эми бул ар бир кадамында араң эле байкалбай турган учкун. Аз-аздан аракет кыла берсеңиз, эч ким токтото албаган жалынга айланасыз. Жашооңузду өзгөрткүңүз келсе, бул жерде эмне кылышыңыз керек? Тапшырмаларды майда кадамдарга бөлөсүз. Сизге ылайыктуу адаттарды түзөсүз жана баштайсыз. Тапшырмаларды 2 мүнөттүн ичинде бүтүрөсүз. Дал ушундай. Эч кандай шылтоо кылбаңыз. Идеалдуу учурду күтпөңүз. Анан бардыгына жете аласыз. Ассаламу алейкум.